Өзгөндүн Борбордук стадионуна мынчалык сандагы элдин соңку ирет качан болгону жергиликтүүлөрдүн эсинде жок. Жолугушууга 1 саат калганда эле агылып келген элге стадиондун ичи жык толду. Сооронбай Жээнбеков жакынкы 6 жылга карата стратегиялык максаттарды жана пландарды ишке ашыруу боюнча шайлоочуларга толук маалымат берди. Ал белгилегендей, анын президент кызматындагы башкы аракети жетишкендиктерди бекемдөө жана өлкөнү өнүктүрүү боюнча пландарды ишке ашыруу. Менин жаным кейгени коррупционер келип алып, мен коррупцияны күрөшөм дегенде жаным кейт да. Буякта туруп алып. Коррупцияны күрөшөм, өзү коррупционер. Мен болсом, урматтуу агайын туугандар, мен болсом, Кудай кааласа Кудайым колдоп, эл колдоп, президент болсом, коррупция менен күрөш аеосуз токтобой болот, урматтуу агайын туугандар. Мен убадан берем. Ошон үчүн шайлашыңа керек, мен урматтуу агайын туугандар. Сооронбай Жээнбеков президенттик такка ат салып жаткан 13 талапкердин ичиндеги эң таза, мамлекетти башкарууга жеткиликтүү тажрыйбасы бар, мыкты атанын тарбиясын алган татыктуу талапкер. Мындай пикирлерин билдирген Өзгөн районунан чыккан коомдун жана илимдин мыктылары кыргыз калкы бул талапкерди тандоо менен алдыдагы 6 жылдык жаркын келечекти тандаганын айтышты. Сооронбай Шарипович жакшы үй бүлөдөн тарбия алган, атактуу, белгилүү, баарыбыз урматтаган, сыйлаган, бир эле Каракулжа Өзгөндө эмес, Ош областында эмес, Кыргызстанда Аксакал деген атка ээ болгон Шарыбекенин баласы. Кандай күн болчу 6 жыл мурда шу күнү? Эмне болот экен? Тынчтык болсо экен, жанагы каргашалуу улуттар аралык окуядан кийин. Эшикке чыккандан да коркуп бошонтуп жүргөн күндөр болгон. Бүгүн Кыргызстан кандай Кыргызстан? Бүгүн Кыргызстан ынтымак, тынчтык, стабилдүү Кыргызстан. Биз ушуга жетиштик. Бул эң баа жеткис биздин жетишкендигибиз. Өз кезегинде өзгөндүктөр өзүнүн эмгек жолун Өзгөндөгү мектеп мугалими болуп баштаган Сооронбай Жээнбековду кош колдошуп, жердештерин эң таттыктуу талапкерге добуш берүүгө чакырышты. Өзгөндүк жаштардын айтымында Сооронбай Жээнбеков айылдын көйгөйүн сырттан эмес, ичтен билет. Медербек өз добушун арзыбаган акчага саткан, келечекти саткан менен барабар дейт. Бизге калың капчыктуулар керек эмес. Кооз сүйлөп, аларды иш жүзүнө ашыра албаган инсандар керек эмес. Биз Өзгөн жаштары Жээнбеков Сооронбай Шариповичти тандап алдык. Сооронбай Жээнбеков ага ишеним аркылуу президент болуп шайланып калса, бүт күчүн, билимин жана тажрыйбасын мамлекетке, элге кызмат кылууга арнай турганын билдирди. Турмуш басса, бутка чаап тура турган бирөө керек, тажрыйбалуу. Колун башка жака сунса, колго чаап турган бирөө керек. Ошол мен урматтуу агайын туугандар, ошол үчүн шайлагыла мени. Өзгөндүктөр көпкө чейин өз талапкери Сооронбай Жээнбековду кое бербей турушту. Стадиондогу 40 миңден ашуун эл келечектеги өлкө башчысы менен баарлашып калгысы келди. Өзгөндүктөр Сооронбай Жээнбеков гана татыктуу талапкер экендигин дагы бир ооздон ырастап сүрүп турду. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт. Сооронбай Жээнбеков кыргыз көчү жолун улайт.